Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен Улан Нурманбетов. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын жерлери башка мамлекеттерге өтүп кеткени же болбосо 49 жылга ижарага берилип жатканын көп эле угуп жатсаңыздар керек. Болбосо эки достун туугандары, балдары жана жанында лепай деп иштеп жүргөн атка минерлер болушунча жер, жол, суу жана имараттарды өз билгенин кылып жатышат. Анда эмесе башынан айтып берейин. Жакында эле Темир Аклаев жана Клод Медиа менен биргеликте Бишкекте жайгашкан ипподром боюнча иликтөө чыгарышкан. Иликтөөдө бир кызыктуу маалымат чыкты. Көрсө мактап жактап аткан эки компания бир компания болуп чыкты. Ошондо өкмөттүн дагы бир калпы чыкты. Июлда мэрия ипподромдун жерин сатып алууга кызыктар деп эки фирманын атын атаган. Булар TNG Global Foundation жана Rox Group экени айтылган. 23 октябрда болсо ипподромду талкалай башташат. Yok abi bunu parasına kança akçan var, kança nimetin var. Öyle onda bizde bergen yok da urkak bergen yok da. Koçkulöde etkin aytkan yok da. Yok akçan var, gönlüne kalağa. Açma. 27 ноябрда гана 49 жылдык ижарага келишим түзүлөт. Мэриянын сайтында 24 жылдын 8 июлунда Бишкек шаарынын мэриясына Rox Group жана TNG Global Foundation компанияларынан Ак Кула ипподромунун мүлк комплексин сатып алуу сунушу келип түшкөн. Rox Group жана TNG Global Foundation компаниялары RCA Living ЖЧКсы туунду компаниясы түзүлдү. Эл болсо эмнени түшүндү? Эки кооз аталыштагы чет элдик компания Бишкектеги жерге имараттарды курат деп түшүндү. Анда мен силерге жаңы маалымат берейин. Эки компания тең бир эле кишилердин ээлигинде. Булар вьетнамдык жубайлар Nguyen Thi Nguyen Huong жана Chan Anh Tuan. Холдингдин негиздөөчү Nguyen Thi Nguyen Huong Москвада окууну бүтүп 4 жыл Россияда иштеген. Вьетнамда болсо депутат дагы болгон, бирок кош жарандыгы бар болгону үчүн мандатынан ажыраган. Rox Group болсо ушул жылдын башында эле экинчи компанияга окшош TNG Holding Vietnam деп аталуучу. Бирок ипподромдун жаңы ээсинин RCA Living'дин чыныгы негиздөөчүлөрү бул эки компания эмес. Бул 23 жаштагы депутаттын тууганы жана Silverdale деген фирма. Silverdale Гибралтардагы офшордо катталган. Вьетнамдыктарга тиешелүү, себеби TNG Global'дын сайтына белгиленген жетекчилери Гибралтардык офшордук компанияны деле жетектейт. Бирок вьетнамдыктардан сырткары ээлердин арасында дагы ким бар экени белгисиз. Дал ушундай эле схеманы биз Тулпар картанын ээлерин иликтегенде дагы көргөнбүз. Бишкекте болсо вьетнамдыктар 54 гектар жерди 60 миллион долларга 49 жылга ижарага алып жатышат. Болгондо дагы 60 миллионду 49 жылга бөлүп төлөшөт. Ошол эле майда бул жерди 97 миллион долларга адистер баалаган. Базардын баасы болсо 160 миллион доллардан башталат. Ошондо базардын баасына караганда ипподромдун жерин бул бийлик 100 миллион долларга арзан сатып жиберди. Мамлекетке зыяны 8,5 миллиард сомду түзөт. Вьетнамдык компанияга өтүптүр, бирок жакында дагы бир кызыктуу маалымат Апрель каналы чыгарышты. Эми ипподромдо эле схема. Кыргыз фильмдин имараттын ордуна ипотечный имараттар курулат дейт. Орустар айтмакчы дежавю. Кыргызское киночудо – термин, характеризующий расцвет кыргызского кинематографа. Режиссеры Толюмуш Шокеев, Геннадий Базаров, Болот Шамшиев, Лариса Шипитько, Альгимантас Видугири сковали свои шедевры именно тут, на территории старого Кыргызфильма. Многие их последователи называют это место священным, но всего этого в скором времени может не стать.
В июне стало известно, что территорию старой киностудии хотят отдать государственной ипотечной компании под строительство ипотечного жилья, обещая при этом обустроить новую киностудию и возвести большой павильон. Говорят, вот мы снесем, на эти деньги, говорят, мы построим на той территории 1000 квадратных метров павильон. На одном павильоне кино не делается. И, во-первых, кино уже не будет ограничиваться Кыргызфильмом, оно дальше будет расти. Сейчас у нас столько людей в кино обучаются. Перспективу Голливуда должен превращаться, если надо будет. Хотя бы до половины Голливуда дойти, эта территория как золото нужна будет. Если мы эту территорию потеряем, считайте, мы потеряем кино кыргызское. Дело в том, что самое страшное, что никто ничего не говорит, все делается за нашей спиной. Мы об этом узнаем косвенно, через какие-то третьи, десятые, как говорится, слухи. Вот. Но эти слухи, наверное, достоверны, потому что эти чиновники же просто так зря не привезут же президента республики и не покажут им вот этот порог с этими двумя неказистыми зданиями, понимаете? Хотя здесь вы видите, это нормально полноценное здание, в котором размещается вот кафедра и кино, и кафедра телевидения. И мы здесь ведем процесс 5-летнего обучения кинематографическим профессиям. Общая площадь киностудии почти 2 гектара. Помимо здания факультета кино и телевидения, на территории старого Кыргызфильма находятся реквизиторские и костюмерные участки, монтажная, которая используется арендаторами, и павильон. Мамлекеттик курулуш болобу же дагы башка мамлекетке өтүп кетеби? 49 жылга ипподромдой болуп, муну дагы көрөр жатарбыз. Азыркы бийликке ишенсең, бүгүн эл үчүн десе, эртеси өз кызыкчылыгым үчүн дейт. Мен сиздерден Темиров Life Кейжи, Темиров Life жана айтайт десе YouTube каналдарыбызга катталууңуздарды өтүнөм. Бул жөн эле сөз эмес. Катталып, сиздер дайыма биздин жаңы иликтөөлөр боюнча билип турасыздар. Андан сырткары лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Дагы Кыргызстандын кайсы жерлери берилгенин эстеп көрсөк. Бир ай мурун Чүй областында 700 гектар дагы Кытайга 49 жылга өтүп кеткени билинген. Бул шаар 700 гектар жерге жайгашып, аны курууга бардыгы 4,2 миллиард доллар каражат сарпталат. Биринчи этаптагы сарпталуучу каражат бул 700 миллион доллар. Негизинен Кыргызстандын географиялык ыңгайлуу шарттарын колдонуп, азыр Европа менен Кытай ортосундагы бир логистикалык түйүн катары биздин өкмөттүн политикасынын алкагында жана ошондой эле Евразиянын программасы бир алкак бир жол программасынын алкагында дагы ушул проект ишке ашып жатат. 49 жылга деп эле Кыргызстандын жерлерин берип эле жатышат. Көлдөгү 4 пансионат, кемпироват жана айта берсең түбү көрүнбөйт. Жада калса балдарын инвестор кыла калышат. Мисалы жакында эле жол боюнча Темиров Лайфта иликтөө чыккан. Эмнеге Камчыбек Ташиев үчүн бул жол мынча маанилүү? Андай эмесе суроого жооп издеп көрөлү. Бул жол Кыргызстанда биринчи акы төлөп өтүү жол болот. Пайдасын мамлекет жана дагы 2 жеке компания табат. Бирөөсү бул Тез жол деген фирма. Минюстан карасак, ээси жөнөкөй карапайым бизнесмен эмес, так Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз. Ова, улум, ова. Я как бы... Вот ты правильно делаешь. Нужно отстраниться. Отстраниться, вмешиваться, не надо вмешиваться в дела государственные. Акыры ел түшүнөт да кайда, молодцы экен, блин. Вообще кийлигишпейт, атасынын ишине да кийлигишпейт, башка иштерге да кийлигишпейт. Өзү менен өзү боло жүрөт, молодцы. Жогай, жаңылышпадыңыз. Ооба Камчыбек Ташиевдин жанындагы так ошол Нурлан Сулайманов, баягы мурунку транспорт министри, коррупция менен соттолгон. Эмне кылып жүрөт десеңер, бул киши дагы өзгөн жолдон келечекте пайда табат. Мамлекет менен келишимге кол койгон экинчи компания Жаңалмай. Жаңалмайдын ээси дагы бир компания Grand Holding деген. Анын негиздөөчүлөрүн карасак, Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиев. Жакында эле дагы бир жаңылык чыкты. Таймураз Ташиевдин жана Нурлан Сулаймановдун компаниясы мамлекет менен биргелешип дагы бир бизнес ачты. Чаткалда бир топ ГЭСтерди курат имиш. Мамлекет келишимди так ошол Grand Holding менен түздү. Ал эми мамлекеттик деңгээлдеги чоң проекттерди
Садыр Жапаровдун баласынын досторуна өткөрүп бергенин мурунку иликтөөлөрдө айтып бергенбиз. Бирок эки достун чычаладуу Айтор Садыр Жапаров жана Таймураз Өкөтең Болот Темировго актанып чыгышты. Ал эми өзгөнүн айланма жолун салып жаткан Таймуразга рахмат эле айтпайлыбы? Акчасы бар адамды издеп инвестор таап келип салып жатканына ыраазы болушубуз керек. Таймураз эгер мамлекетке зыян келтире турган болсо, өзү ачкан компанияны киргизмек беле. Андай боло турган болсо, бат эле билинип каларын жакшы билет да. Мамлекетке пайда келтирип жаткан үчүн ишенимдүү түрдө киришип жатат да. Бул жакка кеткен каражатты 20 жыл мурун курулган заводубуз бар эле. Ошо заводду сатып, жана болсо кредит алып туруп экөөнүн баарын кошуп, бул жолго саттадык. Негизи эле айтсаңыз, бул жол өзү канча жылда өзүн акташы мүмкүн эле? Бул жол өтө татаал жолдордун бириси. Бул жол 15 жылдан 20 жылдын ичинде өзүн акташ керек эле. Азыр долбоордо сиз барсызбы? Бул долбоордо азыр мен жокмун. Бул долбоорду канча бир айга жетпей Темиров Лайф деген бир блогер болсо видео чыгарган экен эле. Ошо видеодон атам көрүп, анан атам өзүнүн сунушун айтып. Райым Матраев менен мурда иштешип жүргөн Хабибулла Абдыкадыр жана алар коррупция менен көптөгөн иликтөөдө айтылып жүргөн. Бирок Рустам Жапаров Хабибулла Абдыкадыр менен иштешип жүргөнүн дагы иликтеп чыккан. Иликтөөдөн төмөнкүлөрдү билдик. Хабибулла Абдыкадырды Садыр Жапаров Бишкек Сити жана башка бир катар объектилердин курулушунун ири инвестору деп билдирген. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдыкадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустам Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы да Ташкент Trade борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми Invest Trade Эркечтам чек ара бекетине жакын жерде ижарага алган. Биздин материал чыгаар алдында президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы OCCRP'ге мамлекет башчысы менен аталган адамдардын ортосунда сиз айткандай эч кандай ишкердик байланыштар жок деп билдирди. Анын айтымында Абдыкадыр жана анын өнөктөштөрүнөн келген инвестициянын көлөмү 300 миллиондон алда канча ашат. Кеп 1,5 миллиард доллар жөнүндө болуп жатат. Биздин өлкөнүн шартында бул олуттуу сумма. Кыргызстан инвестицияны активдүү тартууну улантууда. Буга республиканын акыркы 2,5 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары да далил, деди президенттин басма сөз катчысы. Басма сөз катчы президенттин уулу жана достору тууралуу башка суроолорго жооп берген жок. Мына бизде Кыргызстанда ушундай нерселер болуп жатат. Жакында эле элдин гараждарын мэрия тартып алып жаткандары боюнча айтып бергенбиз. Азыркы бийликке сиздин же менин мүлктү, жерди, бизнести жада калса эркиндикти тартып алыш оп-оңой. Кыргызстандын жерин 49 жылга бере берсе, акыры эмне болот мамлекет? Ойлонуп көрөлүчү. Азыр мен 35 жаштамын. Адамдын өмүрү божомол менен 75-85 жашка чейин. Ошондо мен 35ке 49-ту кошкондо 84 жашта болот экенмин. Бирок ал жашка жетемби? Бир гана Кудай билет. 49 жылдын ичинде ким бар, ким жок? Жана берилген жерлер кайтарылабы же анклав болуп калабы деген да суроо туулбай койбойт. Азыртадан жакшылап ой жүгүртөлү. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекти ойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.